Ош мамлекеттик педагогикалык университетине Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен түзүлгөн делегация коноктоо болушту. Делегациянын курамында Кыргыз улуттук университетинин ректору Доотурбек Чонтоев, окуу башкармалыгынын башчысы Алмаз Кадралиев, чарба иштери боюнча проректору Бакыт Айтахунов, журналистика жана коммуникация институтунун директору Ширин Костюк жана башкалар болду. Конокторду университеттин ректору Бекмурза Зулоев баштаган жамаат тосуп алып, алгач делегация университеттин материалдык техникалык базасы менен жакындан таанышып чыгышты. Ага катар музыкалык педагогика факультетинин Гербен фольклордук ансамблинин чыгармачылыгына да учка ийгүү болушту. Ошондой эле виртуалдык лабораторияларда сабак процессине колдонуу, PISA, STEM усулдары, жасалма интеллект жана сабак презентацияларын заман талабына ылайык жасоо, робототехника борбору тууралуу кыскача маалыматтар берилди. Бул жерге алмаштырса да болот, бул сүрөттү мунун ордуна жазса да болот. Бул тексттин ордуна мугалим ар кандай өзүнүн предметин салып алса болот. Андан соң делегациянын жана окуу жетекчилигинин профессорлук окутуучулук курамдын катышуусунда жыйын өткөрүлдү. Мында билим берүүдө, илимий жана маданий тармактарда кызматташуу, окутуучулар ортосунда тажрыйба алмашуу жана студенттердин мобилдүүлүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, натыйжада тараптар ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Министрдин тапшырмасы менен 12 жылдык билим берүүгө өтүп аткан модельди, жаңы багытты, ушул педагогикалык адистерди даярдаган жетекчилер менен кенен сүйлөшүп, талкуулап, ушул мамлекетте болуп аткан бүгүнкү күндөгү мамлекет башчысынын, министрликтин айтылып аткан позицияларын элдин арасында, адистердин арасында талкуулап, анан бир жакшы ойлорду талкууларды өткөрүп, анан ушуну бир элге жеткирүүгө жардам бересиздер деген сураныч менен келгенбиз. Буюрса абдан жакшы. Бүгүн ушул Ош педагогикалык университетинде дагы продуктивдүү деп коебузбу жолугушуулар болду. Саамалык өлкө ичинде жогорку окуу жайлар аралык байланышты бекемдөө, билим берүү тармагындагы жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачуу максатын көздөйт. Белгилей кетсек, аталган эки окуу жайдын кылымдык тарыхты баштан кечирип, быйыл 100 жылдык мааракесин белгилөө алдында турат. Бир учурда Кыргызстанда Совет бийлиги орногондон кийин кыргыз билим берүүсүнүн очогу болгон ошол улуттук университеттин негизделиши, түштүктөгү ошол биринчилерден болушу сабатсыздыкты жоюу боюнча биздин петтек мүмкүндүү түзүлүшү бул тарыхый жактан абдан бир окшоштук, тарыхый жактан бул бири-бирибизге болгон мамилени бекемдейт деп ойлойм. Кулпунай Мамасалиева, Эрнест Жаныбеков, Ошампу жаңылыктары.